Кыргызстан менен Тажикстандын президенттеринин жолугушуусу чек арада чатак чыкканга чейин эле белгиленген. 26 июлда президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу менен кыска мөөнөттүү жумушчу сапар менен Исфара шаарына барды. Тажикстанга бараткан жолдо Баткен облусунун Аксай айылынын тургундары менен жолугуша кетти. Эми оңой эмес маселе, эмес. Баардын өзүнүн ою бар, биздин да өз оюбуз бар. Аксай боюнча, маселелер боюнча менин көзөмөлүмдө чек арага чектеш айылдардын тургундарынын коопсуздугу жана мамлекеттин кызыкчылыгы баарынан бийик турат, деди президент. Бийлик чек арага байланыштуу маселелерди чечүүгө бардык чараларды көрүп жатат. Ошондой эле парламенттин төрагасы жана министрлер кабинетинин жетекчисинин катышуусундагы жыйында чек арага жакын жайгашкан айылдарда социалдык жана инфратүзүмдүк объектилерди куруу чечими кабыл алынды, деди президент. 5 айылдын населесинен каражат бөлүнөт. Мектеп, таза суу, жанагы насос менен чыккан жерлер, детсад, мектеп, жол. Өткөн айткансыздар суу чыкпайт деп. Чыкпай ошонун баардыгын жасайбыз. Социалдык маселелер чечилет. Азыр чек арада тынчтык маанилүү. Өлкө башчысы жергиликтүү тургундарды провокаторлордун чагымчыл аракеттерин алдырбоого, күч органдарынын кызматкерлери менен эриш аркак аракет кылууга жана кошуна өлкө менен жакшы мамилени сактоого жана бекемдөөгө чакырып кетти. Президенттин тапшырмасы менен чек арага жакын айылдардын аймагында аскер кызматчыларынын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин саны бир кыйла көбөйтүлгөн. Саламатсыңарбы жолдоштор? Андан ары президент Аксай айылындагы чек ара заставасына барып, чек арачылардан кабар алды. Жээнбеков күнү түнү мекен чегинде турган аскерлер менен сүйлөштү. Эки мамлекет башчыларынын жолугушуусу Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы чектешкен Баткен районунун Аксай айыл өкмөтү менен Тажикстандын Исфара шаарына караштуу Варух айылдык кеңешине жакын аймакта жолугушту. Бул жер бекеринен тандалып алынган эмес. Бул чек ара маселесин чечүүгө эки тараптын кызыктар экендигин айгинелеп турат. Тынчтыкты сактоодо жана ынтымак ырашкерликте жашоодо жергиликтүү коомчулуктун жана аксакалдардын ролу маанилүү. Мамлекет башчылары дагы чек арага чектеш айылдардын тургундарын эки элдин достугун бекемдөөгө чакырып кетишти. Искренне рады видеть нашего брата, наших друзей, братьев, таджики, кыргызы. Они всегда жили дружно, мирно. Они веками. У нас есть узы дружбы, которые невозможно оторвать невозможно. Но, к сожалению, бывают случаи, инциденты, и это все должно остановить. Добрые соседи, которые живут мирно, существуют. Это уже Богом дано, это воля Аллаха. Воля Аллаха. Соседи не выбирают, соседи дает Бог. Поэтому хотим мы, не хотим, мы должны жить мирно. Мы должны всегда друг к другу с пониманием относиться. Вот сегодня будем в Исфаре, в том чемпионате, политическая воля есть. И я думаю, мы надеемся, что те проблемы, которые у нас есть, были, с помощью Божией мы будем решать. А вам я желаю, чтобы всегда мирно вместе жили. Вам спасибо большое. Все вопросы, все споры надо решать путем диалога, переговоров. Я говорю из горького опыта, который мы пережили, ужасы гражданской войны. Так? Более 157 тысяч убитых. 50 тысяч детей остались вообще без родителей. Вот Сооронбай Шарипович, мы договаривались, что все вопросы будем решать именно путем переговоров, диалогов. Так? Да, будем. Где-то надо идти на компромисс. Приветствую я своего брата. Сегодня будем встречаться здесь, а потом я вылетаю в чемпионату. А вам надо главный Масахала держать, общаться с народом, не давать на какие-то идеи, какие-то провокации. Тажикстандын Исфара шаарында өлкө башчылары тар жана кеңейтилген курамда сүйлөштү. Сооронбай Жээнбеков эки өлкөнүн элдерин салкка айланган достук, ынак кошуналык, тарыхый жана маданий жалпылыктар бириктирип тургандыгын дагы бир жолу белгиледи.
Тилекке каршы биздин чегарабызда жаңжал болду. Биз биргелешип анын себептерин калыс изилдеп чыгып, мындай окуяны экинчи болтурбоо үчүн ачык айкын чараларды көрүшүбүз керек деп баса белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. Мамлекет башчысы сүйлөшүүлөр процессине динамикалуулук жана натыйжалуулук берүүнү сунуштап, кыргыз-тажик чегара маселелери боюнча жөнөкөйдөн татаалга карай принцибин жетекчиликке алуу менен ишти улантуу маанилүү экендигин белгиледи. Эки боордош элдер ортосунда карма-каршылыктар, чыр-чатактар болуш керек деп чогулушуунун катышуучулары белгиледи. Мындай жолугушуу уникалдуу болду деп айтсам жаңылышпайм. Биздин президенттерибиз Исфара шаарында кеңейтилген жана чакан форматта сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Күн тартибинде турган бүт актуалдуу маселелер талкуулап, жакшы жыйынтыктарга алып чыгышты. Президенттердин сүйлөшүүсү 27 июль күнү Кыргыз Бермети Ысык көлдүн жээгинде уланды. Сооронбай Жээнбеков Эмомали Рахмонду Кыргыз жеринде жогорку сый-урмат менен тосуп алды. Мы вчера провели историческую встречу на приграничной территории. Такого не было с начала нашей независимой истории. Уверен, что наша встреча станет крепкой опорой дальнейших решительных действий по укреплению и расширению двустороннего сотрудничества. Мамлекет башчылары эки тараптуу кызматташтыктын багыттары жана кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасын делимитация жана демаркациялоо боюнча сүйлөштү. Ваш приезд придаст дополнительный импульс в активизацию нашего взаимовыгодного сотрудничества. Мы весьма удовлетворены вчерашними переговорами, которые прошли в атмосфере полного взаимопонимания и доверия. Искренне рад достигнутым договоренностям по активизации всего комплекса вопросов двустороннего сотрудничества. Особо радует нас, что вы с вами, уважаемый президент Эмомали Рахмон, проявили единство мнений по ускорению процесса делимитации кыргызско-таджикской границы. Мы договорились по границе вести работу от простого к сложному, придерживаясь принципа взаимного уважения и учета взаимных интересов. Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен чегаранын узундугу 970,8 чакырымды түзөт. Советтер Союзу кулагандан кийин чегара аймагында 70ке чукул талаш туудурган тилкелер пайда болду. Чегара окуяларынын негизги себеби Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо процесстеринин аягына чыкпагандыгы. Бүгүнкү күнү Тажикстан менен биргелешкен 970,8 чакырым чегаранын 519,9 чакырымы же 54% өкмөттөр аралык паритеттик комиссия тарабынан чийилген. Чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык жумушчу топторунун жакында, тактап айтканда 6 июлда болуп өткөн сүйлөшүүлөрүнөн кийин акыркы 2 жылда биринчи жолу маселе чечиле баштады. Белгилей кетсек, 6 июлда чегараны делимитация жана демаркациялоо боюнча жумушчу топтун жолугушуусу өттү. Анда чегараны тактоо иштерин тездетүүгө эки тараптын кызыктар экендигин билдиришкен. Кыргызстан менен Тажикстандын өлкө башчыларынын жолугушуусу чегара боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жандандырат дешет адистер. Делимитация маселелери боюнча тараптар президенттерибиз алар укук негиз боюнча сүйлөшүштү. Ушул багыт тийиштүү делимитация менен алектенген өкмөттөр аралык комиссия сүйлөшүүлөрдү өткөрөт, уланта берет. Тийиштүү ташкарма келип түштү бизге. Тышкы иштер министрлиги ушул бүт процесстер, бүт болгон эки тараптуу жана көп тараптуу форматында маселелерди көзөмөлдөп жөнгө салууга аракет кылат. Кыргыз-тажик чегарасын делимитациялоо боюнча акыркы 2 жылда жумуштар солгондоп калды эле. Именно ушул жумуштардын алдыга жылышына ушул жолугушуу чоң түрткү болот деп эсептейм. Бул чегара маселеси бир эле биздин мамлекетте эмес. Бул дүйнөнүн бүт мамлекеттеринде ушундай проблемалар бар. Ошон үчүн бул маселени бүгүн эртең чечилип кетет деп айтыш кыйын. Муну үчүн көптөгөн эксперттер, комиссиялардын жолугушуп учурашышы керек, сүйлөшүшү керек. Ошолордун жыйынтыгында гана маселе чечилет деп ойлойм.
Дүйнөдө 200 мамлекеттин дээрлик 70%-ында мамлекеттик чек араны делимитациялоо, демаркациялоо, анклав жана эксклав боюнча көйгөйлөрү бар. Чек ара маселелери 10 жылдап чечилбей турганын эл аралык практика көрсөтүп турат. Чек ара маселеси Жакынкы Чыгыш, Түштүк Азия жана Фергана өрөөнүндө курч экендигин адистер белгилешет. Бирок Борбордук Азиянын мамлекет башчылары бул маселеге даанышмандык менен мамиле кылып, көйгөйлөр тынчтык жолу менен чечилишин көздөйт. Мисалы Кытай, Индия, Пакистан, анын баары эле жакында эле болбоду беле. Европада деле бар, мисалы Молдовада Приднестровье, Азербайжанда Нагорный Карабах, Сербияда Косово, Кытай, Жапониянын ортосунда бар. Албетте ушунун баарын салыштырганда дүйнө боюнча ушундай маселелер көп болуп атат. Бирок кайсы жол менен чечилет, ал башка маселе. Бүгүнкү президенттердин жолугуп маселени чечкели деп кадам таштап аткандыгы бул жакшы сигнал. Бул жогорку жактагы жетекчилер жолукканда маселе чечилгенге келгенде болбосо ошо чечилгенге даяр болуп калганда гана жолугушат. Точканы кое турган жолугушуулар болот да. Бул жөнөкөй жумушчу жолугушуулардан айырмаланып, бул бир уже белгилүү бир чекке келе турган жолугушуу болот да бул. Чечилбегүчө дагы бир детали калып, ошону кийинки жолугушууну бүтүрөлү деген маселе менен чечилет деп. Анткени Тажикстан тарап деле биз менен байыркы замандан бери кошуна болуп жүргөн элдербиз. Тажикстанда кыргыз диаспорасы бар, бизде тажик диаспоралары бар. Куда сөөк элбиз, ошон үчүн бул маселени биз чечип алышыбыз керек. Чек ара мамлекеттин эң талылуу маселеси. Көйгөйдү чечүү көп эмгекти талап кылат жана эки тарап кандайдыр бир компромисстерге баруусу зарыл болот. Маселенин тезирээк чечилишине кыргыз тарап эле эмес, тажик тарап да кызыктар. Бишкек менен Дүйшөмбү ортосунда жогорку деңгээлдеги диалог активдеше баштады. Эки өлкөнүн президенттери Жээнбеков жана Рахмон мүмкүн болгон бардык аянтчаларда ЖКК, ШК, КМШ, Азиядагы өз ара аракеттешүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмен алкагындагы мамлекет башчыларынын саммиттеринде, ошондой эле телефон аркылуу сүйлөшкөндө да бул темада бетме-бет сүйлөшүп турушат. Чек ара линиясы кандай өтөт, ал комиссиялар уже чечип атат. Кайсы тарап менен сүйлөшсөк, кандай кагаздарды чыгарсак деп эле ушундай болуп атат. Эгер эки президент жолугушкандан кийин эле бири-бири менен кол берип коюшса, сөздөрүн берип коюшса, анан сөздөрүнө туруп эле эки тараптан мындай айткандай заточка койгондон кийин эле албетте ушу комиссиялар иштеген жыйынтыгы көрүнүп калат да. Чолпон Атадагы жолугушууда президенттер соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык алакаларды бекемдөө боюнча да сүйлөштү. Мы также обменялись мнениями по региональной и международной проблематике, в том числе по водно-энергетическим вопросам в регионе, в которых важная роль отводится Кыргызстану и Таджикистану. В данном контексте Кыргызстан высоко оценивает и поддерживает созидательную политику Таджикистана по привлечению внимания мирового сообщества к проблемам водопользования на глобальном уровне. Эмомали Рахмондагы Тажикстан Кыргызстан менен тыгыз кызматташууга, айтылган сунуш пикирлерди кылдат карап чыгууга кызыктар экендигин айтты. Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас за приглашение посетить Кыргызстан. Весьма рад нашей встрече на гостеприимной кыргызской земле. Она предоставляет нам благоприятную возможность для продолжения нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней таджикско-кыргызской повестки дня. Мы заинтересованы в стабильном развитии тесного взаимодействия с Кыргызстаном, придаем большое значение последовательному укреплению добрососедских отношений между нашими странами. Таджикистан вновь подтверждает свою готовность и далее укреплять политический диалог, углублять торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения с Кыргызской республикой. Эки президенттин сүйлөшүүсү позитивдүү таризде өттү. Серепчилердин пикиринде бул сүйлөшүүлөр эки тарап кандай маселе болбосун тынчтык жана өз ара урмат сый менен дипломатиялык жол аркылуу чечүү керектигин далилдеп турганын белгилешүүдө. Ошентип Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун иш сапары 28 июль күнү аяктады. Ысык көл эл аралык аэропортунан Эмомали Рахмонду президент Сооронбай Жээнбеков узатты.
Ақтілек Гүлжігет қызы Нургүл Саматова, Тимур Сыдығалиев, Улан Сатеев, Бақтырсын Дүйшенбеков, Алато 24, Жумағайрық.